Бүгүн 16-июнь күнү Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети ислам цивилизациясынын илим, маданият, искусство, адабият жаатындагы тарыхый жетишкендиктерин чагылдырган Исламдагы алтын доор эл аралык онлайн илимий теориялык конференциясы болуп өттү. Аталган иш-чара Исламдын Кыргызстандагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгү, Ирандагы Жамаат аль-Мустафа жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети менен биргеликте уюштурулду. İslam цивилизациясынын доорунда ушу алтын мезгил болгондо 8-жылымдан 14-жылымга чейин 600 жылдын ичинде ислам цивилизациясы абдан өнүгүп, өсүп, илим, техника, экономика, медицина бүт, мисалы үчүн география, саякатчылык баардыгы өнүккөн да дүйнөдө эң. Анан натыйжада дүйнөгө аябаган көп нерселерди берген. Баардык илимдин баардык тармактары боюнча азыркы илимдин негизи ошондо негизделген да ошол мезгилде. Анан ошо максат ушунун бир азыр жаңы пайда болгон жактарын, проблемаларын алып чыгып ошону талкуулоо, а экинчиси муну баягы жарыялоо, даңазалоо. Ошондуктан бул биздин конференциянын айрым чечимдери, сунуштары биздин кыргызстандык мусулмандарга дагы чоң пайдасын тиет, шыктандырат, алдыга үндөйт, жакшы багытта өнүккөнгө деп ойлойм. Конференцияга Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчиси Саид Харази, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Абдрахманов, Аль-Мустафа эл аралык университетинин ректору доктор Аббаси, Иран Ислам Республикасынын Кыргыз Республикасындагы элчилигинин маданий өкүлчүлүгүнүн башчысы Парвиз Гасами, белгилүү ирандык жана кыргызстандык окумуштуулар катышып доклад жасашты. Ошондой эле конференцияга Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери, магистранттары, аспиранттары да катышты. Магистранттар, аспиранттар ушул багытта дин темасы менен байланыштуу билим берүү системасына диндин таасири сыяктуу темаларды изилдеп аткан абдан көп жаш окумуштууларыбыз бар. Алардын көпчүлүгү онлайн катышып атышат. Ушул багыттагы темалар диссертациялык, магистрдик диссертациялык, квалификациялык иштердин темалары катары берилген. Дин, анан ислам дини бул абдан актуалдуу. Ал адамдын жашоосуна, адамзаттын жалпы жашоосуна, цивилизациясына абдан таасир эткен фактор катары мындан ары да актуалдуу боло берет. Ошондуктан бул багыттагы жаңы жетишкендиктер, жаңы ойлор, пикирлер, талкуулардын баардыгы биздин магистранттар үчүн, аспиранттар үчүн абдан керектүү. Илимий иш-чарада илим изилдөө жана билим берүү ыкмасы менен ислам гуманитардык жана коомдук илимдерди өнүктүрүү жана аталган маалымат боюнча коомчулукка туура, так маалымат жайылтуунун ар кандай методдору, андагы келип чыккан көйгөйлөр тууралуу талкуу жүрүп, тараптар өз ойлору менен бөлүшүп, сунуштарын айтышты. Эске сала кетсек, учурдагы кырдаалга байланыштуу Исламдагы алтын доор илимий эл аралык конференция коронавирус инфекциясына байланыштуу санитардык талаптарына ылайык онлайн форматта өткөрүлдү.